Assalamu alaikum, urmatlı momundar. Men sizlerge aябай катуу bir dini terminler menen emes, jönөкөй жалпак тил менен агай эжейлер айрыкча түшүнө турган bir сөз менен сүйлөөнү чечтим. Кече 4 ay 5 ay өтө элек, iyul ayı pandemiya күчөп dünya yüzünde ayaldar ele emes, erkekler dagın hijabtan beter ninjaga okşop kiyinip, açkini tagınıp, oğuzu murdunu jabıp, közgө көрүнбөгөн, hiç kim anı anıktay albagan bir mikrop, bir kichine bir virustan korkup, бүт бардык денебизди жабып жүрүүгө милдеттүү болуп калдык. Кааласаң, каалабасаң, жүрөгүңө коркунуч келип, бүт денеңди жабып калдык. Туурабы? Кытайың деле, орусуң деле, кыргызың деле, арабың деле, бүт бары эркек дебей, аял дебей, сакалы бары дагын, сакалы жогу дагын, жоолук салынганы дагын, жоолук салынбаганы дагын эмне кылды? Бүт бардык денесин жапты. Bir virustan korkup. Ошол вирусту жиберип сынаган Аллах Таала 14 кылым мурда Кур'ан-ы Керимде пайгамбарыбызга буйрук берет. Өзүңдүн аялдарыңа, кыздарыңа, айланыңдагы аялдарга айткан өздөрүнүн үстүн жаап жүрсүн. Аврат жерин жаап жүрсүн. Бул Кур'анда айтылган парз. Ансыз деле сіздерге мындай тил менен түшүндүргөндө, повар кыздар, мындай тамак жасаган кыздар башын жаап жүрүүгө милдеттүү. Чачыдан какаш түшөт, чаң түшөт, чач өзү түшөт тамакка. Операция жасаганда оозу, мурдуну, чачынын бардыгын жабыш керек болот. Деги эле эмне иш кылганда аял киши үйдө дагы сарамжалдуу чачыны байлап, жолук салынып, шапка кийип, жаап жүрүш керек. Бул тазалыкка кирет. Тазалыкка кирет. Ошондой эле Аллах Таала бул аял затыны бекеринен өзүңөрдүн аврат жериңерди жаап жүргүлө деп айткан эмес. Ошондуктан унутпайлы. Bir жыл өтө элек, жарым жыл өтө элек карантин учурундагы мугалимдердин кадырыны эл азыр унута баштады, кадырлабай калды. Мугалим канчалык сыйлуусуздар. Балдарыбызды bir китептин bir бетин окута албай калдык. Ушул мектепке барып окуса гана деп мугалимдерди канчалык кадырын билдик. Доктурдун кадырын билдик. Алымдардын, молдолордун акыл насаатыны, сабырдуулукка баягы күнүгө 5-6 жаназа болуп калды биз Бишкекте. Ошол жерде ар бирине барып дем күч берип айтып дегенге алымдардын кадырын билдиңиздер. Кошуналардын кадырын билдиңиз, чүңкүлдөшүп чыгып сүйлөшөт элеңиз. Маршрутка айдаган байкеңиздин кадырын билдиңиз. Жок болуп калды эч ким. Көчөдө чаңытып ойногон балдардан таппай калдык. Эч ким жок болуп калды көчөдө. Барын кадырын билбедик беле. Эми кайрадан пандемия жоголду. Курсак ток, тойлордо исрап кылмай, bir тутам нанга жетпей калган күндөр болду шаарда, жаңы конуштарда. Ушунчалык кыйналды адамдар. Бүгүнгө бар, эртеңге жок деп калышты. Дагы кайрымдуу жаштар канчалык барып жеткирип турду. Канчалык кыйын күндөрдү көрдүк кече эле. Ушунун баарын унутуп калып, исрап кылмай, мугалимдер дагы ошо хижабыңды чечип кир, жолуң ал кичинекей кыздын хижабы сизге эмне кылып атат? Ал мейл азыр пандемиянын учурунда, жөнөкөй учурда эле кыздар Аллахтын буйругун аткарып, чачыны көргөзбөй, жолук салынып келген болсо. Ал эмне зыян? Аллахтын буйругун аткарган, ал адамдын укугу кайда калат? Дин эркиндиги каякта калат? Өзүнүн укугу. Мен мына көк жемпирди кийип отурам. Дүйнө жүзү боюнча эч ким келип ушуну карага алмаштыр, ак кийип ал деп айтпайт да. Бул өзүмдүн тандоом да бул менин.
Ошондой эле мейли мектептин формасыны кийсин дейсиздер. Мектептин формасы бир эле бетиңиздерге кармаган закон, мыйзам ошол. Мектептин формасын кийсин дейсиздер. Мектептин формасын кыйратып айыл жеринде башка жерде эч ким бардыгы 100% мектептин формасын кийип аткан жери жок го. Аны дагы бизнес кылып, өзүңүздөргө тааныш швейниктерге неме кылып, доляга отуруп, кыскасы алдар бизнес. Жарым жартылай кийет, жарым жартылай кийбейт. Анан 2-3 күндөн кийин баары өз каалаган кийимди кийип келе берет. Баары кийип келип алса экен бир жөн. Анда ага эжейлер дагы бирдей формага өтсүн. Эжейлер жанагындай каблук менен келбесин, помада сүйкөнбөсүн, чачын боебосун, узун көйнөк кийсин, бир папка көтөрсүн. Агайлардан костюм кийсин, чачыны бир жака тарап жүрсүн. Кааласа спортивный кийип келет, кааласа башкача кийинип келет. Эжейлерди кээ бир жаш эжейлер 11 класстагы жигиттерге сабак берип атканда, жигиттердин пикирин чачыратат ал. Же болбосо бир агай бурчуңдары чыгып, тиги футболкачан келип алган болсо, бу жактагы 11 кыздар аны көрүп пикири чачырабай анан эмне? Не үчүн бир Кайрат Кыргыз дегенге окшоштор, жана башка эмелер чачыны каалагандай кылып боеп, аялдардын кийимин кийип, оозунан ак кирип, кара чыгып, баарыны сөгүп, телевидениядан маданияттуумун деп чыкса, эч ким унчукпаш керек тагын. Бир кызыбыз ар намысы, уяты, санасы, каада салты деп, нарктуулукту бекемдеп, жолуктан келип алса, ага баары каршы чыгыш керек. Баары эмес, эми кээ бир түшүнбөгөн коммунизм доорунда уктап калып, эми ойгонгондой агайлар эжелер бар да. Андайга жол бербеш керек. Андайга жол бербеш керек. Эми мен имам катары айтып атам сиздерге. Азыр бирөө сөгүнсө, же ошош бир чыр чыкса, жолук салынбаган, салууга каршы баары алымдарга атка кылууну үйрөндү. Алымдар эмне унчукпай турат, алымдар айтпайт. Кудум ошол алым сөгүнгөндөй. Кудум алым барып ошонун башынан жолукту тартып алгандай. Алымдар 365 күн жана 56 канча жума болот. Ар бир жумада имамдар бир темада элге айтат. Ар бир теманы айтып чыгат. Аны эч ким эметпейт, эске албайт. Бир нерсе болсо, алымдар эмне үчүн отурат? Алымдар эмне унчукпайт? Алымдар унчугат. Алымдар унчугат. Эл дагы өзү дагы ошого бир ошол алымдардын унчукусуна жеткирбестен бир нерсени кылбаш керек да. Анан мен унчуп койсом, мен ошол тыйылып калса бир жөн. Мына мен 1 жылдан бери ысырап койчулук тыйылсын, ысырап койчулук тыйылсын деп айтып келем. Ким ысыраптан тыйылды? Ким ысыраптан тыйылып өлгөн жерде, жана нике болгон жерде бардык нерсени шариатка жараша кылып койду? Ким? Мага жооп берсин. Алым унчукпайт дегендер. 1 жылдан бери. Мурас маселесин 10 жылдан бери айтып келем. Ким мурасты мага келип бөлдүрүп кетти? Биздин атабыздан мынча миллион акча калган, мынча кимге болот, карындашыбызга канча берилет, тиги апабызга канча берилет деп ким бөлүштүрүп атат? Ошондуктан барыңыздар бири-бирибизди эле айыптап, тигини милдети, жемкорду тиги кармаш керек, коррупционерди тиги кармаш керек. Мен эчтеке кылбашыңыз керек сиз. Сиз өзүңүз жемкорлук кылбаңыз, бирөөгө кылганга жооп бербеңиз. Сиз өзүңүз сөгүнбөңүз, бирөөгө дагы сөгүнгөнгө жол бербеңиз. Сиз өзүңүз жолуктагыңыз, бирөө дагы жолуктагынса ага каршы чыкпаңыз. Ошондо баарына жеңил болот. Анан эле кичине диний идеяны көтөрүп туруп эле анан кийин биз кылып атабыз, алымдар унчукпайт деп, алымдардын WhatsApp'тарына видеолорду жиберип, кудум эле мен баарын кылып атам деген идеологдор чыгып атат өзүнчө. Мен баардыгын кылып атам, алымдар унчукпайт. Жазбага алдырбаш керек. Жазба деп мындай эмес көтөрүлөт, иманы көтөрүлүп, кичине даватка чыгат, жума баян угат, бир устаздын сабагын угат, жазбасы көтөрүлөт да, анан кийин бардык нерсени мен кыйратып атам дейт, тияктан бирөөнү акырын адыш менен алек экенин билбейт. Ал кылбай жаткандай эле көрүнөт дагы.
Anday kılbaş gerek. Jazba kaldırbaş gerek. Bardyk nese öz uwagy menen, öz etaby menen akyryn bolgan jakşy. Mana şonday men sizlerge sunuşum. Assalamu aleykum we rahmatullahi we barakatuh.